Жарнамалык материал менен таанышып алыңыздар. Кумтөр ишканасы Жетөгүз, Тоң райондору жана Балыкчы шаарынын мектеп бүтүрүүчүлөрү арасында жыл сайын атайын сынак жарыялап келет. Кыргызстандын эң ири алтын өндүргөн ишканасы тандалган окуучуларга техникалык адистикте Бишкек шаарынын 27-чи кесиптик лицейинде акысыз алууга шарт түзүп берет. Главный передача менен чоң болот. Главный передача менен чоң. Бул жерде көрдүңөр, мына кичинекей скоросту да. Бул кичинекей тиштүү звучный передача, бул уже задняя скорость. Көрдүңөрбү? 3 жылдын ичинде бул жаш уландар автоунаанын түзүлүшүн 5 колдой билип, ар түрдүү тетиктерди чечип чогултууну өздөштүрүп калат. Болочок усталар устанын күйүүчү май тутумун тазалап, кыймылдаткычтын майын алмаштыруудан тартып, автоунааларды компьютерден текшерүүгө чейин үйрөнүшөт. Бияққа келгенге чейин техника жөнүндө деле көп нерсе билчү эмесмин. Бияққа келгенден кийин үйрөнүп калдым. Ходовой частьтарды, коробканы чачырап чогулткандарды, мотор жагын акырындан үйрөнүп атабыз. Окуунун чыгымдарынан сырткары Кумтөр компаниясы окуучулардын жатакана тамак ашын каржылап, ай сайын студенттерге стипендия да берип турат. Лицейде билим берүү процесси канадалык программасынын негизинде өтөт. Иш жүзүндө окуп үйрөнүүгө көбүрөөк басым жасалат. Бир ай лицейде, 2 ай Кумтөр кенинде практикада болушат. Алар Кумтөрдө оор жүк ташуучу техникаларды гана эмес, мындан тышкары жеңил автоунааларды жана агрегаттарды тейлешет. Ысык көл элинин аярлуу катмарынан тандалып алынган өспүрүмдөр аймактагы жаштарды колдоо максатында түзүлгөн Кумтөрдүн бекер билим берүү долбоорунун катышуучулары. Ага ылайык окуу жайга белек катары бийик толуу аймактарда иштеген чет элдик техниканы оңдоо үчүн унаа агрегаттары жана атайын шаймандар берилген. Чет мамлекеттик же болсо америкалык техникалар менен иштегенде аларда дүйүмдүк ченемдер колдонгондуктан, ошондуктан Кумтөр бизге ушундай инструменттерди берген, куралдарды. Эми буларда дүйүм менен белгиленген, значит дүйүм деген бул кыргызча которуп кетсек бармак деген сөздөй деле болуп эсептелет экен. Кумтөр компаниясы болочок усталарга атайын кесиптик кийимдерин алып берип, лицейдин оңдоп түзөө иштерине да салым кошуп, эмеректерди сатып берген. Наверное, в этом году мы отметим юбилей. Быйылкы жылы биз Кумтөр компаниясы менен болгон кызматташуубуздун 20 жылдык мааракесин белгилейбиз. Кызматташуу акырындык менен өрчүп, алгач 2-3 баладан гана камкордукка алынган. Андан кийин окуунун мөөнөтү 3 жылга чейин узартылып, ар бир курста бир тайпадан 8ден 12 студентке чейин окуй баштаган. На каждом курсе обучалось от 8 до 12 человек. Соңку 20 жыл аралыгында Кумтөр ишканасы менен 27-чи кесиптик лицейдин кызматташуусунун натыйжасында жүк ташуучу техникаларын оңдоо боюнча жүздөгөн адистер даярдалган. Акысыз берилген билимин пайдаланып, бүтүрүүчүлөрдүн баары татыктуу иш орундарын таап, ошондой эле Кумтөргө да жумушка орношуп, өз келечегин өлкөнүн эң ири ишканасынын колдоосу менен куралган.